2022 жылы Тмедиа телеканалы Ош шаарындагы мыйзам бузуучулуктарды байма-бай эфирге чагылдырып турду. Жыл ичинде 10 чукул кафелердин курулушунда, иш аракетинде мыйзамсыз фактылар аныкталды. Алардын башында Манасата кафеси турат. Аталган тамактануучу жай алгач турак үй салууга уруксат алып, кийин кафеге айланган. Мында курулуш эрежеси бузулуп, кафе ишин токтотту. Азыр мен дагы айтып атам, көзөмөлдө бурупчу. Эгер дагы подключение кылсаң, знак, дагы телефон чалуулар же сүйлөшүүлөр же акча болгон. А именно ошондо жанагы 100 токтомдун 6 пунктта турат. Архитектордон суроо талабы менен гана алынат тек заключениеде. Архитектор айтат, эчтеке берген жокмун дейт. Манасата кафеси жайгашкан Аскар Шакиров көчөсүндөгү дагы бир семейный аталышындагы тамактануучу жайынын эски имараты мыйзамсыз экендиги айтылып, курулушу токтотулган. Шакиров көчөсүндө жалпысынан 9 имараттын документи жок экендиги белгилүү. Бүгүнкү күндө Навайкана, анан Самсакана болуп иштеп атпайбы? Бул жак түндүк тарабындачы ошонусу жөнүндө маселе бар. Эми архитектуралык уруксат иш кагаздары жок курулган объектилердин катарына ошол бөлүгү дагы кирет. Кафелердин изин улай Оштун так ортосунда орун алган Изюм конок үйү жайгашкан жер мыйзамсыз менчиктештирилип, 2000-жылы жеке менчикке өткөрүлгөн. Арадан 15 жыл өткөндөн кийин жери кайра мэриянын балансына кайтарылган. Конок үйдүн кызыл китеби болгондугу үчүн экинчи кабатына жеңил типтеги курулуш курууга уруксат берилген. Бирок ал жерге мыйзамсыз капиталдык курулуш жүргүзүлгөн. Эсиңиздерге сала кетсем, аталган жай азыркы Ош шаарынын вице-мэри Марс Исаевдин үй бүлөсүнө таандык экендиги айтылып келет. Сот иштери бүгүнкү чейин жүрүп атат. Бүт элек. Мага ошондо айткан кожоюна. Сиз заңды мыйзамсыз экенин билген эмессиз? Жок, билген эмесмин. Уздап бараткан жылда Ош шаарындагы ондогон жер аянттары жеке жактарга өтүп кеткен фактылар ачыкталды. Тагыраагы Тмедиа редакциясы ачыктоого далалат жасады. Алардын айрымдарын биздин телеканал чагылдыргандан кийин тиешелүү кызматтар текшерип, мыйзам бузуулар бар экендигин тастыктап, чара көргөн. Анын бири Ош шаарынын Анар Кичи районундагы номер 8 көп кабаттуу үйдүн түндүк батыш тарабындагы жер мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. 8 сотук жер жашыл зона болгон. Менчикке өткөрүүдө колу бар жарандарга кылмыш иши козголуп, жер аянты мэриянын балансына кайтарылды. Бирок мен мындай түздөн түз эле айтайын, кандайдыр бир мыйзам бузуулар болгон экен. Мыйзам бузуулар болуп, анан алган адамда күнөө жок. Ошого берип атканда андай бир процессте туура эмес болуп калган. Кайра эле каладагы Анар Кичи шаарчасында 880 чарчы метр болгон муниципалдык жер тилке мыйзамсыз иштетилип, колдон колго өтүп кеткен. Аны муниципалдык менчик башкармалыгы жеңичинен келишип, мыйзам бузуу жолу менен жеке жактарга пайдаланууга берип жиберишкен. Жер аянтына жеңил типтеги соода күркөсүн салууга уруксат берилген болсо, ал жерге унаа жуучу жай курулган. Бул иш боюнча мыйзам бузуу аныкталып, муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлери казынага олуттуу зыян келтирди деп табылган. Асан деген атам менен мэрия келишим түзүп, экинчи адамга, ал эч кандай Турдуканга тиешеси жок. Ошого неме кылган, келишим түзүп туруп, 2023-жылга чейин пайдаланууга берген. Бирок биз текшерүү учурунда аныктадык, аны жанагы биринчи утуп алган адам, ижарага алган адам, Асан аттуу адамга саткан. Ал Асан кайрадан алыны бүгүнкү күндө 3-чү тарапка, ошо Нурзаман деп иштетип аткан компаниянын иштетип аткан адамдыга саткан, алдагы 2 миллионго жакын акчага саткан. Мындайча айтканда муниципалдык жер колдон колго өтүп кеткен. Мындан сырткары Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун бир тарабынан кирүүчү жолу тосулуп, мыйзамсыз курулуштар түшкөндүгү тууралуу материал коомчулукка жарыяланган. Андан көп узабай тийиштүү кызматтар текшерүүгө алып, кылмыш иши козголуп, иш сотко өткөн. Ошого биздин бүгүнкү биздин мэриянын позициясы ошо 5,5 гектарды биз кайтарышыбыз керек да. Мыйзамсыз курулуштардын катарын Ош шаарынын так ортосундагы Бексултан базары да толуктайт. Базар турган жер каланын 2016-жылдагы башкы планында жол деп көрсөтүлгөн. Кала бийлиги базарды жылдырууга орун тапса, аталган базар толугу менен алынып, жолдун ачылары айтылды. Алар мыйзамсыз. Ошо жерден түшкөн дагы бирөө арендага алып атса дагы ал дагы мыйзамсыз болуп эсептелинет да. Ошого мен азыр айттым, арызды бер. Бүгүнкү күндө биз Ош шаарында жаңы мэр келген. Ошондо базарды балдары айтты, ошо жерде ошо жеке ишкерде өзүнүн базары бар. Ошо жерге кирсиз. Биз ошо боюнча азыр кат келди, эми комиссия түзүп, комиссионун иш алып барабыз. Мыйзамсыз курулуштар, гектарлаган жерлер жеке менчикке сүйлөшүү жолдору аркылуу өткөрүлгөн фактылар ачыкталбай калбайт. Кеңсай массивинен 25 гектар жер арзан сатылгандыгы боюнча кылмыш иши козголуп, мэрияга 35 миллион сом зыян келген. Мындан улам Ихлас курулуш компаниясы накталай төлөй албай,
6 батирди мэрияга өткөрүп беришкен. Жалпысынан Ош шаардык прокуратурасы 2022 жылы 78 миллион сомдук жерди мэрияга кайтарышкан. Ал эми болсо бул 2022 жылдын 11 айында жалпысынан 29 кылмыш козголгон. Ал 11 ай ичинде жалпысынан 27 курулуштар, мыйзамсыз курулуштар буздурулуп, алгачкы абалына келтирилген. Мисалы үчүн көчөлөрдү кеңейтирдик, мыйзамсыз жанагындай документ албастан жашыл зоналарга же мындай бир нормаларга, архитектуралык нормаларга туура келбеген курулуштарды куруп алгандарды буздурттук. Чайканалар бар, кафелер бар, мисалы үчүн бүт нерселердин баарын буздуртуп, прокуратура тарабынан Ош шаар мэриясына сунуштама келтирилип, Алмаз Шембековичтин атына бүт бардыгын буздуртуп, немелерин калыбына келтирип атабыз. Президент Садыр Жапаров ушул жылдын 9 апрелинде жерлерди мыйзамсыз ээлеп алууга каршы жарлык чыгарган. Ага ылайык жерлерди ээлеп алгандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылары жазылган. Жарлык чыккан менен жерлерди ээлеп алуу фактылары токтоп калган жок, тескерисинче күндөн күнгө күчөп жатат. Тмедиа телеканалы Ош шаарындагы гана мыйзамсыз иштерди иреттегенге аракет кылдык. Көз көрбөгөн, кулак укпаган иштер дали болсо көмүскөдө жатат. Телеканал алдыдагы жылы дагы көптөгөн иштерди иликтеп, көрүүчүлөргө сунуштайт. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Апта маалымат аналитикалык программасы.